Қазақстан Республикасының егемендүүлүгүнүн 30 жылдык маракесинин астында сиз менен жеке жүз көрүшүп, сизди жана биздин кымбаттуу кесиптештерибизди, жалпы боордош казак элин ушул маанилүү окуя менен куттуктайм. Сиздерге тынчтык, бакубатчылык жана гүлдөп өнүгүүнү каалайм. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк эки элдин көп кылымдык достугуна, тилине, маданиятына, тарыхына, руханий баалуулуктарына жана каада салттарына негизделген. Бүгүнкү күнү ар түрдүү тармактарда кызматташуу ишке ашырылып, бардык деңгээлде конструктивдүү диалог жүрүп жатат десем жаңылбайм. Бул биздин бир тууган элдерибиздин жыргалчылыгы үчүн байланыштарды да жана кызматташтыктарды чыңдоого жардам берет. Аскар Узакбаевич жакында Бишкекте өткөн Европа биримдик Борбордук Азия биринчи экономикалык форумунун алкагында биз кыргыз-казак кызматташтыгынын актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашып, алдыда боло турган сүйлөшүүлөрдүн бир катар маселелерин белгилегенге жетиштик элек. Бүгүнкү жолугушууну биздин кызматташтыктын жаңы өнөктөштүн учурдагы жана келечектеги маселелерин талкуулоо үчүн дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк болот деп мен ишенем. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Жогорку кеңештин мурдагы спикери Асылбек Жээнбеков экөө куда болгону жатышат. Бул туурасында репортер KG'ге өздүк булактар билдирди. Анын айтымында Акылбек Жапаровдун уулу Асылбек Жээнбековдун кызына үйлөнгөнү жатат. Той 20 декабрга белгиленген. Ошондой эле алардын уул кызынын сүйүүсү аталарынын саясий ишмердүүлүгүнө эч кандай тиешеси жоктугун, ортодо сүйүү себеп болуп жатканын өздүк булак кошумчалады. Ал той кайсыл жерде болору жана аларга кимдер чакырылганы жөнүндөгү маалыматты ачыктаган жок. Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков бүгүн УКМКнын тергөө абагынан бошотулбайт. Бул тууралуу Акпресс агенттиги билдирди. Маалыматка ылайык, Бишкек шаардык соту депутаттын баш коргоо чарасын бүгүнгө эмес 10 декабрга белгилеген. Эскерте кетсек, бүгүн Жогорку кеңештин депутаттары абакта отурган Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген жок. Мындан улам сот алардын баш коргоо чарасын өзгөртүүгө тийиш. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нур-Султан шаарына Казакстан Республикасы жумушчу сапарынын алкагында Казакстан Республикасынын ички иштер министрлигинин ыкчам башкаруу борборунун иши менен таанышты. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Ыкчам башкаруу борборун түзүүнүн негизги максаты кризистик кырдаал келип чыккан учурда жана аны чечүүдө зарыл болгон ыкчам маалыматты кабыл алуу, иштеп чыгуу жана каттоого алуу жана аны талдоону автоматташтыруу болуп саналат. Кылмыш, жол транспорт кырсыктары. Мекеменин иш процессине жогорку технологиялык жана жогорку интеллектуалдык чечимдер киргизилген. Ал эми программалык камсыздоо, казакстандык адистердин эксклюзивдүү иштеп чыгуусу. Бул тутумдун жардамы менен жалпы укук бузуулардын 60% аныкталып, ошондой эле 33 миңден ашуун укук бузуулар катталган. Акыркы убакта биз жарандардын коопсуздугуна байланыштуу көйгөйлөрдү санариптештирүү жана башка заманбап ыкмалар аркылуу чечүү жөнүндө көп айтып жатабыз. Аталган борбор ар бир тургун өзүн толугу менен коопсуздукта сезиши үчүн олуттуу инструмент болуп саналат деп белгиледи Акылбек Жапаров. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Нур-Султан шаарына жумушчу сапарынын жүрүшүндө орун алган сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча төмөнкү документтерге кол коюлду. Кыргыз Республикасынын аймагында дүң бөлүштүрүү борборлорун түзүү жана иштетүү боюнча биргелешкен иш-чаралар планы, жол картасы. 2022-2024 жылдарга Алматы-Бишкек экономикалык коридорунун референс лабораторияларын өнүктүрүү боюнча иш-чаралар планы. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жана Казакстан Республикасынын өкмөтү ортосундагы Борбор Азия регионунун коопсуздугун камсыздоого аскердик техникалык көмөк көрсөтүү жөнүндө келишим. Ак Тилек жана Кара Суу автожол өткөрүү пункттары аймагында индустриалдык соода логистикалык комплексин түзүү жана иштетүү боюнча биргелешкен
иш чаралардын планы. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нур-Султан шаарына жумушчу сапарынын жүрүшүндө Казакстан Республикасынын премьер-министри Аскар Мамин менен жолугушту. Өкмөт башчылары Акылбек Жапаров жана Аскар Мамин аркылуу тармактагы өз ара кызыкчылык туудурган эки тараптуу кызматташтыктын кеңири чөйрөдөгү маселелерин талкуулады. Тараптар эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүнүн зарылдыгы тууралуу бирдей пикирин билдирип, экономикалык, логистикалык, транспорттук, вегетациялык, суу энергетикалык жана башка чөйрөлөрдөгү долбоорлорду илгерилетүү боюнча реалдуу кадамдарды жасоону макулдашты. Жолугушуунун катышуучулары айыл чарба тармагындагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө басым жасады. Буга катар казак тарап кант өндүрүү менен алектенген кыргыз ишкерлери менен тажрыйба алмашууга кызыктарлыгын билдирди. Ошондой эле кант кызылчасын жана кант сырьёсун өстүрүү боюнча биргелешкен ишканаларды ачуу мүмкүнчүлүгүн кароону сунуштады. Ошондой эле казак тарап 1000 тонна күздүк буудайды жеткирүүгө жардам берери белгиленди. Акылбек Жапаров республиканын 12.000 тонна буудайга болгон муктаждыгы бар экенин айтып, казак тараптан көрсөтүлгөн көлөмдү сатып алууга даяр экенин билдирди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров министрлер кабинетинин астына республиканын калкын азык-түлүктөн 90 түрү менен камсыз кылуу милдетин койду. Анын катарына буудай кирет. Биз республиканын азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга жана жакын аралыкта керектүү көлөмдөгү буудайды сатып алууга милдеттүүбүз, деди министрлер кабинетинин төрагасы. Кош келдиңиз, урматтуу әріптестер. Нур-Султан қаласына кош келдиңиз. Қазақстан тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан мен Қырғызстан бауырлас және одақтас елдер екенін әрдайым атап өтуде. Екі мемлекет басшылары Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев және Жапаров Садыр Нұрғажыұлы Қазақстан-Қырғызстан ынтымақтастығын одан әрі дамытуға және нығайтуға үлкен мән береді. Қырғызстан біз үшін стратегиялық серіктес. Бүгінгі күні біздің әріптесіміздің кешенін нығайтудың басты бағдары болып табылатын 2019 жылғы қарашадағы және 2021 жылғы наурыздағы Қазақстан мен Қырғызстан басшылары мемлекет сапарларын қорытындылары бойынша қол жеткізілген келісімдер қарым-қатынастардың стратегиялық сипатын растады. Біздің үкіметтеріміз арасында ынтымақтастықтың барлық бағыттары бойынша сындарлы және сенімді диалог жолға қойылған. Бүгінде екі жақты сауда-экономикалық ынтымақтастық серпінді дамуда. Өңірлеріміз және іскер топтарымыз арасында байланыстар нығаюда. Биылғы жылы экономикалық қалпына келу аясында он динамик күшіне ерекше атап өткім келеді. Осылайша ағымдағы жылдың 9 айында тауар айналымының 9%-ға жуық өсімін байқап отырмыз.